Men bir adamды жакшы көрөм, турмушка чыккым келет. Ал адам сен сезген сезимдер жок болсо, үмүттөнсө берген болобу? Айтыш керек барып. Эгерде кыз киши бирөөнү жактырып калса, айтыш керек барып. Мен турам, мына ушу турушум ушу меники. Мен турмушка чыккым келет, сизге деп айтса, бул айып эмес. Жылнама 21 январ дин алымы Чубагажы Жалилов көз тирүү болгондо 49 жашка чыкмак. Ал Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында 1975 жылы 21 январда туулган. Атасы Тажибай Жалилов математика мугалими, апасы Гүлжамал Сакыева англис тили боюнча мугалим. Чубагажы Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси. Чубак Жалилов 1992-1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиядагы Умаль Кура эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепте алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөчү. Чубак Жалиловдун эмгек жолу 1995-1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Ошол эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. 2010-2012 жылдары Кыргыз Азирети муфтии кызматын аркалаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана Кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгында уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариатка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып, реформалоодо бир топ салым кошкон. Чубак Жалилов фикх, шариат мыйзамдары, укук, араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү жана чечмелөө, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим, фатва чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси болгон. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унасын сатып, акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабый китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализ дегенди жактырчу жана убактысын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. 2020 жылы коронавирус илдетинин жайылышынан Кыргыз эли бир топ көрүнүктүү инсандарын жоготту. Чубак Ажы Жалилов эки тараптуу пневмония илдетине чалдыгып, 2020 жылдын 11 июнунда каза болуп, Кыргыз эли оорду толгуз оор жоготууга учураган. Байкагыла, адам денесинде бир үзүм эт бар. Ошол эт түзөлсө, бүт дене түзөлөт. Эгер ал эт бузулса, бүт дене бузулат. Байкагыла, ал адамдын жүрөгү.